Туура эмес намаз окугандыгы үчүн 5 жаштагы бөбөктү токмоктоп өлтүрүп койгон өгөй ата. Мында жүрөк ооруткан маалыматты Нур КЗ сайты жазып чыкты. Алардын айтымында бул кайгылуу окуя Казакстан мамлекетинин Шымкент шаарында болгон. 5 жаштагы наристенин өлүмүнө шектелип, Атырауск областынын тургуну Шымкентте медреседе окуган 22 жаштагы жигит кармалган. Наристени өлгөнчө сабаган. Бул камкор наристенин өгөй атасы болгон. Анын кандуу колунан көз жумган наристенин туугандары буга ишене албай турган чагы. Алардын айтымында ал балага жакшы мамиле кылчу. Муналар анын өтө динге берилип, аша чаап кеткендигинен көрүшүүдө. Ал наристеге намаз окууну талап кылган. 5 жаштагы бөбөк аны түшүнгөн эмес. Ошол күнү намазды туура эмес окугандыгы үчүн наристени токмоктоп бир канча жолу муштаган. Чоң муштумдан бөбөк эсин жоготуп чыгылып, оор абалда ооруканага жеткирилип көз жумган. Медиктердин айтымында баланын боору менен көк боору айрылып кеткен жана кан сыртына чыкпай ичине уюп калган. Ошондон улам наристенин өмүрүн сактап кала албай калгандарын капаланып айтышкан. Оюн карак балакай аны укпай койгондугу үчүн жана намазды туура эмес окугандыгы үчүн андан аеосуз таяк жеп көз жумган. Баланын өгөй атасы азыр камакта териштирүү жүрүүдө. Муну уккан эл шок болуп, ага катуу жаза берилишин талап кылып социалдык түйүндөргө жазууда. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.